Саламатсыздарбы урматтуу каналымдын угармандары. Көрүнүктүү кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Мезгил романы. Биринчи бөлүм. Прогресса дегенде Совнаркомдун бир бүктөм сары кагазынын бетинде болчу. Анан ошол чечимди бооруна катып алып, кекилик кыргоол бадалдап уурданып чыгып, ат тезегин чокулаган. Кош аяк дөң жолдо казына кийимчен эки адам араба менен күнү түнү тынбай жол жүрдү. Мезгил жаз эрте келген 1926 жылдын март айынын башы эле. Сары кар эригиче болбой, арык чүнүктүн жээгине кылайып, көк чөп чыгып, маалына мурда жетип келген дейди ызгыттар жем таба албай кайсакташып, жээктеги толкун шилеп кыймылдаткан өлүлдөргө жабыша калып турган кез. Жүргүнчүлөр көл жээкке чукул токтоп, эриген коргошундай жылтырап, тоодон тике түшкөн долоноту суусунун өйүсүнө таар чатыр тигишти. Эртеси ала тилек кар басып жаткан ээн талааны узун туура саржандай улам токтогон жерине сабоодой болгон темир казыктарды кагып, казыктардын учтарына алакандай кызыл чарчы матадан желбирете байлап коюшту эле, талаанын бети тим эле өрт алгандай жалбырттап, ушундай бир салтанаттуу көрүнүп кеткенсиде. Же кызыл дегенден ошондой анты болобу. Таң атпай, желбиретип турган желектерди көрүп алышып, арка өйүзгө ат бастырып келген долоноту айылынын кыргыздары: «Ой, жерченегич кошуна бул эмнең?» деп кыйкырганда, бир көйүздөгү экөө шаар болот, совхоз болот деп жооп кайтарышты. Ошондогу ар көйүз, бир көйүз болуп кыйкырышып жүргөн күндөрдүн биринде чабарман келип, тигил экөөнө куш тилиндей кагаз таштап кетет. Кагазда жерченегичтердин бири Кыркма кара сакалчан Аламанов кошой дегенде 30 миңчилердин тизмесине кошулсун деп, анан али жер үстүндө дайыны жок Прогресс совхозуна директор болуп дайындалсын деген таклип бар экен. «Жо, мен Каран талаага директор боламбы» деди. Кошой кудум жанындагы жолдошу күнөөлүүдөн бетер кагазды анын бетине алып барып силкилдеди. Анан бир кыялдуу албуут неме кечке чейин түнөрүп унчукпай жүрдү дагы, түнү бою чабалактап үшкүрүнүп чыкты. Жатаар оңун таба албай улам бир капталына оодарылып, ниетинде болсо аны бирөө кантип чыксаң, антип чык деп шар суунун ортосуна таштап жибергендей аптыгып, оюна миң бир санаа жабалактап келип кетет. «Болбойм» деди ал түндүн бир окумунда көйнөктөн балчан сыртка чыгып туруп. «Болбойм» деп. Бирок эртең менен жуп ишке жөнөөрдө. Анын түндөгү кызууланган ойлору бир аз суугансып, тынчыгансып калыптыр. Анткени жерченегичтик кызматынан ал ушунчалык заарканып бүткөн эле. Канчалык маңдайы жарып турса дагы, неберелерди колуна алаар менен арзыбаган бирдемени кармагансып ренжип, көңүлү чөгүп кала турган. Кезинде Москвадан шартка жараша геодезиялык курсту бүтүргөн менен кийин байкап көрсө жер саржандап, түтүк шыкаалап жүрүш анын көңүлүнө туура эмес жумуш экен. Анын үстүнө кебетесине жараша койсо экен ушул иш. Же арык турук бирөө эмес, же келин кыз эмес, дөкүйгөн айдалуулуу эркек ушундай жамы журт караламан төңкөрүшкө түшүп жатканда жонуна чыканактай турнабай асынып алып, долбоор демишетип, кагаз бетин булгап жүрсө, анан оңой ишпи? Ошентип ойлоп абдан ызасы келе турган Кошойдун. Анын кыялында кош билегин түрүнө салып эле жерлердин баарына калайман түшүп, кайнап аткан жумуштардын бирине кирип кетмей турат. Бирок жерченегич кесиби оңбогон бир жолтоо болду ага. Нечен жолу жылкы чарбасына качканына карабай, партиялык комитеттер чакырып алат эле. Сиздин кесип зарыл болуп турат деп, улам бир жагына шилтеп жиберет. Ошентип ал көлгө да атайын тапшырма менен келген болчу. Анан мына минтип милдети моюнга ала жер саржандап жүргөндө директор боло коесуң дегенди кайдан күтүптүр? Директор деген же бир оюнчук нерсе болсочу, анын азабы түйшүгү канча, анын акылы канча? Же бул деп койсо эле, ошол иш колунан келе коет бекен?
Кошойдун же мурда бир ак чүкүсүнө аралашып жүрсөчү. Кыскасы, өзүнүн мына ушундай дайыма кыйчалыш келчү тагдырына копулу толбой капаланып турду дагы, колундагы таклипти буздурмак болуп, токтоосуз кантонго кетти. Бирок туура 7 күн, 7 түн дегенде толгун токой жүк-жүктөлгөн ат арабалардын алдына түшүп алып, тердеп кургап, баягы кызыл чарчы маталар желбиреп турган долонотуга жөө кайтып келди ал. Сол ууртунан эгине чейин жайылып түшкөн 4 элидей энеден туума калы бар үчүн эл Кошойду Кызыл Ооз деп коюшчу. Айтымында ал касиеттүү Умай эненин колу тийген жеримиш. Кошой түрөлө албай азап чегип жатканда Умай эне эгинен кармап туруп, башын түздөп койгон дешет. Жөн түрөлбөй кызыл ээк болуп төрөлгөн балдар чанда чыгат. Андайда бүбү кемпир, бакшы кемпир дегендер тегинден мындан жетип келишип, жерге түшкөн баланы дароо арча менен аластап, билегине кызыл мончук байлай салышып, андан кийин аңдыган кырсык адашып калсын деп наристени бөтөн үйгө алып качышчу. Ошентип Кошойду көтөрө чуркаган кемпирдин караңгыда буту тайып кетип, кошок деп чаңыраттагы баланы аңгектей ташка баса жыгылат. Кокуялат деп жетип келгендер кемпирди айкара салса, алдындагы бала аман суу. Бүбү энеси айтты, киндик энеси айтты, аты Кошой болсун дешет ошондо тургандар. Ошентип мындан 40 жыл илгери Кызыл Ооз наристе дароо Кошой болуп жарык дүйнөгө келет. Тоонун баласы болгон соң Кошой киндиги кесилер менен эң оболу бир тилим куйрук май менен оозанып, андан кийин шор сууга киринди. Андан соң жентек той, бешик той, 40 көйнөк, чана чалмай, тушоо той, сүннөт той делинип отуруп, үчкө чыгаар чыккыча бала жамандыр жакшыдыр тойдун үстүндө жүрдү дагы, 4кө илинээр менен чоң энеси үйрөткөн жет атасынын атын жат кайтып туруп, анан ээрге отурду. Токтогулдай ырчы болооруң барбы? Толубайдай сынчы болооруң барбы кулунум? Деди атасы бар балаңдап сүйүнүп. Карабайыр жылкы ошондо үстүндөгү баланы жыкпай, боз үйдө тегерени аярлап басып жүрдү эле жарыктык деп калышат Кошойду бала кезинен билген айылдагы кемпирлер. Андай кемпирлер жердин баарында тең бар эмеспи? Демек тирүү жер баскан ар бир адамдын жашап өткөн өмүр жолу бүтүндөй кимдиндир жадымында сакталуу. Бирок эл бирөөнүн баянын айтат, а бирөөнүкүн болсо оозга алып эстеп да койбойт. Же дээринде болуп турса деле айткылары келишпей, а ким билсин аны? Пайда зыяны жок неме. Жер каймактаганда туул деле таш мылтыктай болуп дагы эле карыбайт деп коюшат. А Кошойдун болсо жөнү башка эле. Эс тартып, ээрге мингенден баштап, ал атасынын күлүктөрүн чаап жүрүп, чүй боорундагы жамы журтка аттын кашкасындай белгилүү. Кызыл Ооз бала болчу. О кезинде Олуй атага чейин барып айтылуу Алымбек Саяпкердин Кара Шумкар деген аргымагы менен тең тайлаша күлүк чаап, толгон токой аттын алдында келатып, ээрден учуп түшүп, туяка тепселенип, кийин өктө бир чыкканда карылыктан көзү ириңдеп, үйүнөн жылбай калган атасынын аргын жылкыларын ортого өткөрүп берген Кызыл Ооз болчу Кошой. Жакшы атадан жаман уул деген мына дешти. Кошой беттегенин бербей тултуюп, атасынын күлүктөрүн кедейлер ортолугуна сала бергенде Советти жактырбаган бир тобу. Ошону менен ал аз убакытка жаман уул аталып, бирок 1924 жылы дүйнөгө даңкы атырылып турган кезинде элдердин Илич көсөмү кайтыш болгон жылы Кошойдун аты көп жерге кайрадан угулат. Ленин даанышмандын азасына Кыргыздан Кошой барат экен деп чуу кылышты жердештери. Айткандай эле көп турбай, Кошой Лениндик набор деп аталган эң биринчи кыргыз тобуна кошулуп, Москвага кетет. Кошой али жер үстүндө изи жок Прогресс совхозуна капыстан директор болгон күнү чүйдө калган аялы Фатима 4-чү перзентин төрөп, бирок атасынан бийсиз балага ат кое албай күтүп калган. Андан бери жаз өтүп жай ортолоду. Күн сайын ал уулунуп күн чыгат. Күн сайын жардан шыкаалаган зор мышыктын көзүндөй болуп кызарып күн батат.
Кошойдо бир баска тыным алар чолоо жок. Кошой өңдү миң сандаган кишилерде да чолоо жок. Жаңы заман өлкөнү ташкын суудай каптап, эл журт аптыгып, көбү түшүнгөндү бири түшүнбөй, бири түшүнгөндү көбү түшүнбөй, турмуш күң төрүлүп ала салып, биринин чамгырагы кулап, экинчиси колумдогу жаңыдан от тутантып, үчүнчүсү эси кетип, энөө болуп турган кез. Эски менен жаңынын ортосунда адашып турган кез. Арадан закымдап жылдар өтөр, ошондо көл боюндагы прогресс кантип, эмнеден башталганын эстеген да адам болбос. Адам сурап калса балким бирөө, совхоз адегенде Кошойдун суу боюна тиккен таар чатырында туруп кийинчерээк боз үйгө, андан да кийинчерээк 2 бөлмө жыгаш тамга көчүп, ошондон башталды деп дагы бирөө. Ак Коргон деп аталчу суу боюндагы үстү туюк эски күмбөздү көрсөтүшү мүмкүн. Анткени Кошой баш болуп балыкчыдан алгачкы жүктү тартып келгенде мүшөк ундарды, кант чайды жамгырдан корголотуп, ошол Ак Коргондун ичине киргизе салышкан болчу. Чатырга батпагандар дагы ошол күмбөздүн ичине баш пааналап чыгышкан биринчи түнү. Кийин Ак Коргондун бейит экени такыр эле эстен чыгып, көп жылдар ал жердин ичинде солярка, солидолу бар кайың челектердин жайы болуп, атүгүл кимдир бирөөнүн кышка жуук тактайдан сомдоп каалга жасап жибергени да бар күмбөзгө. Ошол себептүү совхоздун башы ушундан деп алда кимдер айтса айтып да жиберет. А чын-чынына келгенде прогресстин кадимки чоң курулушу ат короодон башталган болчу. Контракция делинип, адеп Кошой менен чогуу келген 20 чакты эр азамат тактайдан аштап биринчи үйдү тургузуп кирген күнү эле ат короонун дагы жумушун колго алды Кошой. Эл менен чогуу тактай таарышып, мык урушуп жүргөн жеринен ал бир убакта далдаң этип секирип түштү дагы, четте жаткан лом темирди ийнине сала коюп, шашлыш кыйкырды. Алдыдагы экөөң мени менен жүргүлө. Көрсө анын өрөпкөгөн кыялы көкүрөгүн тээп чыдатпай кетсе керек. Арыдагы күнөстүү түзгө жетери менен жаш бала чабар балаңдап. Өйдө төмөн чоң-чоң арыштап жиберди дагы, биз ушул жерге ат короону баштай берели деди тигилүү көөнө. Анан ал казык кагып, жип тартчу аралыкты жата калып шыкаалап, колундагы сербейген боз куурайларды тутамдай калып, колу менен сындырып кирди. Көөрүктү берчи, бол тез деди. Калпагын жерге таштай салып, бууланган жылаң төбөсүн бет арчысы менен сүртүп жатып. Эртеси Кошой дагы 2-3 кишилерди бөлүп барып, ашкананын, андан соң нан бышыруучу пекарнянын, мончонун курулушун баштатып, анан кишиси жетпей такыр айласы кеткенде, мына бул жерде ветлечем нетсе болот, бул жерде темир уста, бул жерде жыгач уста деп ар бир түзгө өзүнчө таш коюп белгилеп, казык кагып, ошолордун баарына түнү менен өз бетинче долбоор чийип, эртеси саардан тура калып, чийиндерин дароо иш башырууга киришет. Ошону менен бала кезинен бери эмнегедир улам жаңы мээнетке тынымсыз умтулуп турчу Кошойдун ээликме кыялы элеп-желеп болуп, бир эле убакта 6-7 курулушту кас катар баштап алып, анан замат деле бүтө калсачы деген аракетте алардын улам бирине сабыла чуркап, каражанын өлчөөсүз азапка салууда. Прогресстин курулушу кол менен тоону кетмен дегенсип мына ушундайча башталган. Бирок анда кыргыз жылкысын аргындаштыруучу тоо арасына түшүп жаткан эң алгачкы чоң чарбанын алдында ойго келбеген нечен татаал тагдыры бар экенин, анын нечен жеңиш, нечен курдай оор жеңиштери болоорун, бул жаңы совхоз доордон доорго өтүп, эбегейсиз зур континенттин таштуу бетин туягы менен камырдай эзип, деңизден деңизге чейин желдей жортуп келген тоо жылкысын дароо эле багындыра албасын негедир эч ким ойлогон эмес экен. Бир жаз бою тынбай иштешкен соң, Долоноту суусунун боюна учуп келип конуп калгансыган 2 бөлмө, 3 бөлмө жыгаш тамдар, боз үйлөр жабалактап, ортодон кадимкидей көчө чыгып, бир жагынан ат короонун 4 булуң тамы көтөрүлүп, прогресс кадимкидей шаар боло баштады. Анткен сайын тигинден буга арышын кире таштап, Кошойдо тыным жок.
Эртең менен иштеп да, жатып да жүрчү боз үй конторунан шайдуулы чыккан 40-тагы кара сакал жигит кечинде ашканага илкип араң келе турган. Кечинде ал үстүн торко чаң баскан, бети башы ниң бырыш, кызыл көз абышкага окшоп калчу. Килейген олбур мүчөсүн араң сүйрөп ашканага кирет дагы, чайыр жыты буркураган тактай столго жетип жетпей боюн таштайт. Жанымды алып кала көр дейт. Ал ары ичкериден чыга калган ашпозчу келинге дармансыз ырсайып. Бирок эртеси эле Кошой баягы таң заардан туруп алып, прогресстин элин чоң кичинеси дебей түп көтөрө шаштырган. Эниңдин ичинде 9 ай уктап, уйкуң камбаган эми гана тур, карайлабай дейт. Кечиккен бир-экөөнүн эшигин тарта үйүнө кирип барып, өлүк канаңды көрөйүн. Же арыбайт, же талыбайт экен, күрсүйүп. Жанды сууруп алат го бул Кошой деген. Жалаң кыш дешип, катын-калаштар таң атпай үйлөрүнөн качып чыгышат. Күндөрдүн биринде ат короонун курулуштарынан шашып келе жатып, аялы Фатиманын чүйдө куш бойлуу калганын эстеди дагы, жүрөгүндө таш жанчылып кетти Кошойдун. Эмдигиче төрөп койду экен деди. Ал өңү кубара түшүп. Болжоп көрсө, бечара аялдын кычкылга талгак болуп жүргөнүнө туура 14 ай болгон экен. Кошой апкаарып, бутун шилтей албай токтоп калды. Атаганат төрөп койгон экен. Эртеси таң заары менен коңгуроо кагылганда Кошой чоочу бойгонуп кайрадан аялдын эстеди. Ошондон кийин ал ак коргондун кырына илинген сокунун сынык тишин ашпозчу аял таң эткизе койгулаган сайын дайыма Фатиманы эстечү болду. Балким коңгуроону аял урган үчүн ошентип жатабы деп, ал шаша-буша кийинип жатып, күмөндөр боло калат. Ушуну кароолчу чалга табыштап койсомбу дейт оюнда. Анан дагы бир жолу даңылдак чоочту бойготкондо Кошойдун көз алдына Али өзү көрө элек ымыркайдын жүзү тартыла түштү дагы, ошол күнү кечке кер сары тартып, бир башкача куса болуп жүрдү. Эч ким менен жарытылуу сүйлөшкөн да жок, түн күйүп. Кечинде эмнегедир Фатимага адеп үйлөнгөн кези эсинен чыкпай, иш туурасында сүйлөшкөн сөздөн улам алаксып, улам нес болуп калып жатты ал. Ташкент анда бозоргон бийик дубалдардан, додолонуп үйүлгөн акыр-чикирлердин, мечит менен кербен сарайлардын ордосу болчу. Лелиндик топ менен кеткен кыргыздар алыскы борбордо калып, бир жылча иштеп окуп, ар кимиси бирден кесип үйрөнүп алып, анан кайтып келе жатканда поезд Ташкентке токтойт. Дал ошол күнү шаардын айланпасында чоң ат чабыш болмок экен. Аныккан Кошой жашырынып, поездден калып ат чабышты көргөнү барат. Барса ал жердин баарысы бая илгери бала кезинде өзү ат чаап жүргөндөй тааныш. Ат чабышта Кошойдун бир карагер күлүккө сугартат дагы, зооп бүткөн соң ал ээсине барып, ушул күлүктү мага сат дейт. Карагердин ээси сатпайм деп кежеңдейт. Кошой болсо атасынан үйрөнгөн көк мелтейлигин салып, алиги сайыпкердин үйүнө конуп түнөп жатып алат. Анан ошол кереметтүү түндөрдүн бир түнүндө тагдыр деген кадим жомокто кудай кубулуп келип, Кошой менен Фатима кызды жолуктуруп койгон экен. Атаңдын күлүгүнө кызыгып келип, сага туш болдум Фатима, тагдырыма ыраазымын дейт Кошой эртеси. Фатима кыз болсо кыналып, өмүрүндө биринчи жытын искеген эркектин кучагынан чыкпай коет. Ошентип, Кыргыздагы атактуу саяпкер Аламан уулу Кошой Москвадан кайтканда жер ченек иштеген кесипке ээ болуп, астына карагер күлүк ат минип, жанына Фатима аттуу ак маңдай сулуу жар алып келген эле дейт. Билгендер Кошойдун таржымалын кадим жомок окшотуп. Болгон окуянын чындыгы ушул, бирок кандай кызык өмүрдү маал өткөн соң бирөөлөргө айтып бергенде жомок сыяктанып калат тура. Ал турма Кошой өзү да башынан өткөн баянын эстегенде көп нерселер эсине элдир-селдир күңүрттөнүп, көп нерселердин болуп өтүп кеткенине өзү дагы ишенбей, кээде бирдемеге ыраазы боло, кээде бирдемеге нааразы. Бирок прогресс совхозу курула баштагандан бери ал өткөндү эстемек түгүл, бүгүнкүсүнө шаасы жетпей келаткан. Болгону мына ушул кош бойлуу калган жары менен чүйдө калган балдары улам-улам жүрөгүн мыкчый баштагандан бери ал өмүрүнүн өткөнү,
азыркысы жана алдыдагы келе турганы бар экенин туюнгансыйт. Катын баламды көчүрүп келемин деди. Ал ошол эле жаны кыйналып чыккан түндүн эртеси ишинин баарысын 2-3 күнгө жардамчысына өткөрүп бере турмак болуп. Ошентип ал эң зарыл деген бүгүнкүдөн калтырбас жеке өзү бүтүрө турган иштерин нары бери тейлей койгучакты кеч болуп кетти. Анын эртеси дагы көз ачып жумганча жер огуна тегеренип түн кирди. 3-чү күнү дагы дал ошондой болуп калды. Аңгыча эле борбордон Прогресс асыл тукум жылкы заводуна Россиядан таза кандуу 2 айгыр жөнөтүлдү деген кабар келип, кошой баш болгон совхоздун эли бүтүндөй бүлүнүп жатып калышты. Ал күндөрү совхоз негизинен курулуп бүтүп, эми ээси жок үйдөй каңгырай баштаган кез болчу. Ырас жаңы бүткөн аткороодо кеңеш өкмөтү бай кулактардан чыгымдап алган 20 чактыдай бээ бар эле. Бирок анын баары бир кеп дагы бу жолдо келе жаткан 2 айгыр өзүнчө башка кеп эле. Чын-чыны айгыры жок жылкы завод болчубу? Камдангыла деди. Кошой бүткүл совхозчуларга катуу жарыя кылып, эртең айгыр тособуз деп. Ошол жаз эрте келген кут жылга чейин тоолуктар көл үстүнөн казы өрдөктөн башка кыбыраган жандык көрбөгөнү чындыктыр. Анткени өткөн бир доордогу брамингтердин жазуусу боюнча кездердин бир кездеринде балким шумердик сулуулар өңү серт жолдош кызына сеп камдаш үчүн аппак денелерин арзанга сатып, ал эми карфагендик аялдар касиеттүү Молохко садага деп эмчектеги балдарын от кыргытып турган мезгилде азыркы көл ордунда аягы бир кезде Каспий деңизинин аталышы Туз көл деп айтылган жерге чейин жете барып койган Жан Дайра деген төө агызган зор суу көкөктөнүп жаткан экен. Ошол Алп Дайранын азыркыга чейин сакталып калган жападан жалгыз изи боом капчыгай эмиш. Демек ушул жердин ааламдагы эң бир терең капчыгайдын түрүн көрүп туруп, ушунун ичи тоо буркандап аккан суу менен бир кезде кеме жүргөн экен деп ким кантип ойлойт? Андан кийинки ала тоолор силкинип кулап, Жан Дайранын жолун тосуп көл кылгандан кийин уламыштарда ысык көл үстүндө кемеси жок, жээгинде шаарлар гүлдөп, пилдер менен насырыктар жайылып жүргөн Бейкут жай эле деп айтылат тура. Демек, асканын башына туруп калган тунук тамчыдай бул кереметтүү көлдө эзели кайык аттуу сүзүп көрбөгөнү ырастыр. Дал ушул үчүн кечеги совет чыккандагы жаз эрте келген кут жылды күнгөй эли катуу эстеп калышса керек. Анткени дал ушул жылы жазда Долоноту жээгиндеги жаңы курулган пристанга көлдөгү эң алгачкы кеме сүзүп келди. Бурулду дешти, жээгде кара таандай шыгырап турган эл бир ооздон дем чыгарып, суу үстүндө кылкылдап жай келаткан укмушту тосуш үчүн бүгүн мында 3 Долоноту суусунун эли бүтүндөй түк көтөрө жыйылып келип турган. Аттуу жөө болуп эртеден бери туш тараптан самсыган эл Кароол дөбөнүн дал чокусундагы жумуру шырыктардан арчындап жасаган бакан боюндай маякты кошо тебелеп тепсеп казганакташат. Баржа сүйрөгөн кеме улам жээкке жакындаган сайын сөрдүү боло баштап, дагы жакындаган сайын саңкайып чоңое берип, андан дагы бирлеген сайын суу астындагы туңгуюк добушун катууланта, эч кебелбестен тике маңдай качырып келет. Кеменин кайкы тумшугу тынч жаткан суунун бетин айнектелгендей жиреп, эки тарапка жайыла кеткен толкундар канат сыяктуу көпкө чейин кылактап барып, анан өчүп жатты. Жыгылып туруп, бирин-бири кубалап өтүп, жээкти көздөй ашыккан элдин аягы сууй турган эмес. Кароол дөбөнүн үстүндө согончок коёр жер жок. Элдин аркасында калгандар жанталаша капталга жүгүрүп чыгышып, кыркалекей сейилдешүүдө. Чайыр жыты буркурап, жап-жаңы тактайлардан урулган приз көл түбүнө сүңгүп кеткен жумуру тирөөчтөрдүн үстү менен сууга терең кирип барып, алакан сыяктуу кемеге сунулуп турду. Траптын эң кылда учуна барып, ушул аймакта жайгашкан аскердик заставанын духовой оркестри орношуп калган. Кылкылдаган зор кеме
жүрө бут атым жерге кирип келди. Ошондо анан алыстан шук-шурулуп коопту көрүнгөн бул укмуштун кадимки эле адам колу менен жасалган жыгач буюм экени таанылды окшойт. Үстүндөгү жардана турушкан аял эркек бала чаканын жүздөрү даана ачылып, алаңча суу астын күпүлдөтө тепкилеп келаткан мотордун үнү басаңдай баштады. Мына ошондо анан кеменин коркунучтуу сүрү дароо кете түшкөнсүдү. Бирок дал ушул тушта капыстан чыккан ачуу чаңырык үн аяламды жарып кетип, жалп берип үрккөн аттардын үстүндөгү эл жапырт кулап түшө жаздады дагы. Жээк опур-топур болуп чаңдап кетти. Ургула, деди аңгычы оркестрдин чекесинде турган офицер бакырып. Калдайган жез сурнайлар лапылдап оркестр жети суунун полкасын ойноп кирди. Капталы менен шашпай имерле келип, преске жетип жетпей токтогон залкар кеменин үстүндөгү сандаган жүргүнчүлөр кол булгалай чуулдап, жээктеги эл калпактарын көк кыргыта айгайлап, долонотунун бою бүтүндөй дүркүрөп, бүтүндөй күнгөй өрөөнү, бүтүндөй ала тоонун ичи толо кыйкырык чууга жаңырып жатты. Бул укмушун курган окуянын шаңы көкүрөгүнө сыйбай кеткен, кээ бирөөлөр көздөрүнө жаш толгон чайкырышып, карап эле турган коңшусун ийиненен жулка. Ой, тигини кара, шумдугун кургур, кара чой дешип, тилгирленип кыйкырып жатышты. Күн төбөгө келип турган чак эле. Көлдүн үстү жыбыр эте балкып, седептин көкүмдөрүн сээп салгандай жылтылдап, мындай бир карай салган кишиге көл дагы, аны курчап турган 60 аскалуу ала тоо дагы жээктеги эл менен кошо ызы чуу түшүп жатышкан сыйт. Бирок кеменин кызыгына ушунчалык баткан эл күлүп жаткан көлдү да, күлүп жаткан тоолорду да, күлүп жаткан асманды да таңазар алышпай, ал түгүл кайдан жайдандыр тоо менен жетип келишип, пристандагы тополоңго аралаша ызылдап учкан ызгыттарды да байкашкан жок окшойт. Бапылдаган оркестр оңуна келген күү аттоосунун баарысын катары менен ургулап, бир топко чейин демин тартпайт. Кароол дөбөнүн үстүндөгү быкылдаган калайык адегенде аз-аздап, анан жалпы баарысы ылдыйып, көлдүгөздөй селдей агылып, траптын аст үстүнө батпай шыкалып, аттуулар аттын чандырына чейин көл кечип кирип келишти. Учунда илмек темири бар узун бакандарды көтөрө чуркап, 4-5 таш билек жигиттер кеменин бортунан иле тартып, бери сүйрөп келип, сүбөдөй жоон кемтир аркандар менен престин кырына жанаштырып чырмай салышкан. Мына эми, эгер траптын кылда учундагы тизилген оркестр, анан анын алдында жолду тороп туруп алып, жанын сабай калдаңдап жаткан дирижер болбосо, кемедеги эл менен жээктегилер көз ачып жумгуча жуурулуша түшчүдөй. Бир топко дүпүлдөтүп жатып, анан араң дегенде токтоду окшойт оркестр. Ошол замат кемедеги ыктытып турган эл шар коюп трапка төгүлдү. Беридеги тозуп тургандар эң алдыга келген кеменин капитанын күмүш кокардалуу көк шапкечен жигитти улам бери кучактай калып, өп, аңкыча дели өрүп аңтаңдашкан тиги тарап бу тараптын эли сен ким, мен ким жок эле туш келди кучакташып, айкалышып өбүшүп жатып калышты. Асман чаңырып, көл сапырылып, ак карлуу тоолор солкулдап, долонотунун бою күркүрөп, ондогон жүздөгөн үндөр чуулдап, чарк этип, миң сан ызгыттын добушу кулак жарып, айтор көпкө чейин пристан үстү тополоң тоз болуп басылбады. Жол ачкыла, деди талайдан кийин долоноту өрөөнүнөн келген айыл башчы. Траптын үстү бошоп, кемедегилер жүктөрүн сүйрөп түшө башташты. Көрсө алардын көбү ушул эле күнгөй өрөөнүнүн кишилери экен. Ар кимдин өз түйшүгү дегендей, бири пишпекке чейин, балыкчыга чейин барып кайткан жолоочулар. Бул жактан жөө жалаңдап, ат арабалап кетишсе керек. Ал эми кайра тартышканда минтип, балыкчыдан караколду көздөй чыккан биринчи кемеге туш болушкан көрүнөт. Оңдой берди болгонун кара. Бирок долонотуга эң абалкы кеме жалгыз келген эмес экен. Палубадагы топураган жүргүнчүлөр түшүп бүткөн менен көк шапкечен капитан мына ушул
3 суу боюндагы артелдерге, уюмдарга өз жүктөрүн бөлүштүрүп бере баштады. Бир дары кеменин үйдөй бункерлеринен мүшөктөп үрөөндүк эгин, туз, кант, чай, темир соко, малатилкалап, селкаларынын тетиктерин сүйрөп жөнөшүп, бир дары бочкалаган солидол, керосин, солярка тоголотуп чыгышып, шымаланган жигиттер дароо эле колго тийген буюмдарын ат-арбаларга жүктөп кетүүдө. Аңча жарданып турган эл бир башкача дүр этип жандана түштү. Көрсө, күнгөй өрөөнүнө деп жөнөтүлгөн Центроспирттен эң алгачкы шыбагасы, арак коюлган темир алкактуу кичинекей кайың бочкалар түшө баштаган экен. Элден бөтөнчө шымаланып бул ишке келгенде, заставанын аскерлери, оркестрдин үйлөгүчтөрү абдан дилгир жүгүрүшүп, ири алдыда жүрүштү. Чайыр жыты буруксуп, жапжаңы тактайлардын үстү менен күнгө боорун жалкылдаткан апакай бочкалар экилене тоголонуп, долоноту жеринин кирбут баскыс жашыл жээгин көздөй чимирилип кетип жатты. Траптын башынан кое берген бочкалар бирин-бири кубалашып, жардана карап турган элдин ортосун как жара дөңкөлөнүп келе жатты. Кармагыла деп, бир маалда оркестрдин баштоочусу чебеленип траптын ортосуна чыга түштү. Көрсө, эң акыркы бочка тоголонуп келе жаткан экен. Күрөшкө түшүшүдөй комдонуп, чеңги элдерин жая калган офицер эч нерсе менен иши жок, тике качырып жөнөп берген салмактуу бочканы эки колдоп тосо калды дагы, көзгө илештирбей чаркайлантып барып кырынан тургуза салды. Кружка деди, ал көз боочудай эпчилдене кумарлана кыйкырып. Кимдир бирөөдөн дароо калай кружка табылды. Биринчи кесени офицери өзү тартып жиберген соң, кийинкисин элдин четинде турган бир жигитке суна салды. Баштаңыз, молодец, тамыр. Долонотуга эң абалкы кеме өзү жалгыз келген эмес экен. Бешим ой топураган элдин жүк алганы жүк алып, жүк албаганы кызыгы тарап, айылды көздөй тарай баштаган кезде пристанын үстү кайрадан чур деп калды. Бул сапар иш ого эле капыстан болду окшойт. Айтор басканы ордунда, турганы ордунда бир баска селее ката түшкөн өңдөндү. Бул сапар кеменин артындагы бир жага атайлап чүмкөнүп жасалган паромдун оозу ачылып, андан чоктой болгон бири-биринен айрып алгыс эки чымкый жерде жылкыны жетелеп чыгып келатышкан экен. Экөөнүн тең турпаты келишкен, жейрен шыйрак эчки баш соорулары тарсайып, күн нурунан от алышып кетчүдөй. Куназдай моюн созуп, солкулдак тактайларга бут койгон сайын, бүткөн бойлору жел тийген оттой үлп-үлп этип, шамдай тик кулактары улам өчүп, улам жанат. Жээктеги эки аргамак кеменин кырынан жеңил секирип түштү дагы эл даралып келе жатышты. Долонотулуктар баласынан атасына дейре, кызынан энесине дейре жылкысынын, жылкы кадырын мыктап билген эле. Ошондон улам болдубу, Айтор бу жумуктун түшө калгансыган эки жаныбарды тиктеп тургандардын бир топко дейре лам деп оозуна сөз келген жок. Ошону түшүнүп жатышкансып, жылкылар дагы короздону бою керишип, тостогой кара көздөрүн курч бычактын мизиндей жалт-жалт ирмеп, таноолорун куш канатындай дирилдете, сын сыпаттарын чыгара басып келатышат. Шырп эткен табыш чыкса, бойлору капыстан таш тийген суу чыбыктай солк этет. Чиркейин, деди кимдир бирөө үнүн аяр чыгарып. Эч ким ага жооп кылып сөз кайтарган жок. Болгону бир пастан кийин эл ичинде турган Бекнияз аттуу кара сур жигит кекер күн кетти. Шашпа бу тукум бузаарлар, камбар ата тукумун доңуз кылганда, анан чиркинди көрөсүң. Аңча айгыр жетелеген үчөө жээкке чыга келишип, анын кайда басаарын билишпей кармалып туруп калышты. Үчөөнүн алдыңкысы бутаган шыйрактай узун бойлуу, боюна жараша сөлбүрөгөн кара драп пальто кийген, ийнине арта салган таар баштыгы бар бышалак сары жигит болчу. Кыязы орус болуу керек. Мындай бир караганда 40 чамасында көрүнгөн менен ал өзү жаш балача тургандардын баарына күлө багып, эмнегедир тик караган көздөрдөн жалтана түшүп, чоочулагансып, бир нерсеге кабатыр болгонсуп турду.
Анан улам силтетип кимдир бирөөнүн көзүнө тикиле калып, анан кайра өңдөн өңгө сыйгалана. Жок издегенсип алаңдаган көк көздөрү тургандардын бирине балким таң калыштуу, экинчисине балким шектүү, үчүнчүсүнө жөн эле бир кайсактаган немедей туюлуп жатты окшойт. Орус жигиттин артындагы бири ат жетилип, экинчиси жөн эле келаткан экөө болсо, бул эле балыкчыдан же болбосо аркы пишпектен кошулган ат кошчулар кыяста. Ат жетилегени токчоюп, боз матадан шырылган жылуу күрмө шым көрпө тебетей кийип алган. А биркиси болсо казына кийимчен, капталындагы байланган тапанча калыбына караганда. КПОнун инспектору шекилдүү. Прогресс совхозунан ким бар деди. Ушул казына кийимчен жигит траптан түшпөй жатып эле элди беттей бек унчугуп. Биз барбыз. Ай жигит, мына биз мындабыз, деди кошой траптын бер учунан кыйкырып. Ошентип алдын көздөй сүрдүгүп, прогресстен келгендер чогуусу менен тигилердин жолун тосту. Күтүп атабыз, деди кошой кучагын кенен жайып. Бет келгенин сыга кучактап, оттой күйгөн эки көзүн айгырлардан ала албай. Аламанов деген мен болом. Мен Красин, Емельян Красин. Савельевич, кош келиңиз, Емельян Савельевич. Кана эмесе, жол бергиле. Мындай болгулачы, жол ачкыла. Эл ыңгыранып жол бошотуп, көпчүлүк ичинде бул көрүнүштү өзгөчө зоот айгырлардын келгенине жетине албай барбалаңдаган кошойду жактырбагандар да, жактыргандар да болду. Ошол күнү кечте прогресстиктер отту улуу жагып алып, күжүлдөтө таруу көжө кайнатып, кадимкидей сайран куруп жатышты. Нагыз прогресстиктердин болгону азырынча 10 чакты гана киши. Анын бири кошой өзү, экинчиси ат короонун күзөтчүсү, Ажы Шатман аттуу бир колу сенек карыя. Анын кыз Туубас деген тикенектей тик көз байбичеси, үчүнчүсү Шеркул деген жылкычы жигит. Анан Айжамал аттуу ашпозчу келин, калгандары эсепчи, катчы, кампачы болуп, баш аягы 10-15 адам. Бирок булардын кошойдон башкасынын баары ар көйүздөгү долону тайрына жек көрүмчү атанып, элден журттан бөлүнүп, совхозго өтүп кетти деген адамдар. Ажы деген аттан айлансын, Шатман ажы эмес эле каракчы дешти, жаны күйгөн кемпир кезектер. Шатмандын илгери жаш кезинде ажыга барып келери менен каракчы атанганын эстешип, совхозго өткөндөн бери Шатман ошентип кайрадан каракчы Шатман атанган болчу. Анын тик көз сары чийкил кемпири жөнүндө болсо эч ким абу деп кеп сөз кылган жок. Анткени кыз Туубас мисирейген кишинин таамай караганы менен өзү лам деген сөзү жок. Шатмандын күлөкөсү сыяктуу жанынан бир карыш чыкпай добушсуз жүрө берген, бирок эл касиеттүү деп ыйбаа кылган жоош кемпир эле. Ошон үчүн ага катуу айтканга ооздору барышпай, эң жакын абысындарынын бири гана карыганда каракчы акемди ээр чийим деп сөөгүң талаада көмүлбөй калып жүрбөсүн деп алдыртан эскертиптир. Шеркулга болсо атасы топурагымды түйүп берем деп жулунуп жатып зорго дегенде араң түйүп бербей калган эмеш. Бирок чал көзүнүн чаарын чыгарып туруп, совхозго кетип жаткан жалгыз уулуна катуу айткан дешет. Өлсөң, совхоздуктар сени зоот айгырдын кыгына көмүп коёр, экинчи кайрылып босогомду аттаба, сендей балам жок деген экен ал. Жемеден аздыр көптүр арзан кутулган эле. Айжамал келин болду окшойт. Өзү ушул долонотулук кыз. Сыртка күйөөгө чыгып, анан өткөн 16-жылкы тополоңдо бүлөөсүнөн айрылып кийин текестен кайтып келгенде ата-энемдин дайынын табамбы деп долонотуга пашпаган абаса, бечаранын ата-энеси дагы ушул үркүндө жексен болгон экен. Ошону менен 40ка чамалап калган тул катын төркүнтөсүнө бышыга албай, эми кайсыл кызыл көз чалга токол болом деп турганда совет чыгып, анан бере келе суунун ар көйүзүнө совхоз орноп калат. Жалгыз жанымды кайда болсо батыраармын деген Айжамал эч кимден бийсиз эле Аламанов кошойго өзү келип суранып, совхозго ашпозчу болуп алган. Балкыйган толук эттүү, эч нерсени кенебес Айжамал кошойдун бир күндө 3 рейт жинине тиет. Сенин тамагың бышкыча совхоз тарап кетмей болду деп, кошой кыйкырган сайын
Айжамалдын колунан идиши түшүп апкаарып, атүгүл күйүп жаткан отуда өчүп калчу. Ошондо Кошойдун жаны ушундай бир кейиттейсиз тимеле бети башы уй чайнаган кезденедей бырышып, тердеп суу болуп чыкчу. Аны көрүп туруп, Айжамалдын чыны менен эле Кошойго боору ооруп ыйлап кетет. Прогресстин мына ушул нагыз өз элинен сырткары Маркони менен Слиаштын келишин майрамдап жаткандардын жоон тобу контрактация делинип, андан-мындан чогулган курулушчулар. Баарысы тең шайдоот, маяна табам деп жерден жерге оошуп жүргөн бойдок жигиттер. Эртеден кечке сокмо тамуруп, кирпич куюп, түнкүсүн болсо оттун жарыгына салып алып, карагай тактай таарып, чарчоону билбей колдон суурулган немелер. Сөздүн чыны жумушкер жигиттердин болушун ким жаман көрсүн, бирок алар шайдооттугу бирдин ичинен чыкчуудай. Анткени Айжамал күндө кечинде чыгданын ары жагына кирип алып, Кошойдун кулагына ууз эле бышактап ыйлап калчу болду. Айткыла, кимиңер деп, келин анткен сайын Кошой курулушка барып алып, жигиттерди омуроолойт. Мен эмес дешет, тигилер баары бир ооздон. Кимибиз экенин өзү таап алсын, балким түшүндө ошондой болгондур. Кээ бир келиндер түш көрсө эле кош бойлуу болуп калат турбайбы дейт. Кимдир бирөө тапанданып, калгандары каткырат. Бечара Айжамал өзү болсо санактан жаңылган немече жутунган жигиттердин улам бирин карап мес. Түн бир окунга дейре кеп сөздүн баары тең. Буудандар менен күлүктөр жөнүндө болуп, башка эч жака бурулбады. Бир дары көргөнүн айтса, бир дары укканын айтам деп калпыча аталып, ар кимден кагууда жеп жатты. Ага деле болбой кебин ичине ката албаган кимдир бирөө Англиянын принцессасы өзү минип сейил курган таза кандуу айгырын жаш баланын эти менен багат экен дегенде, угуп отургандардын ыркы биротоло бузулду. Ким айтты болуп чуулдап келгенде, бул оңбогон сөздү мына ушул эле Долонот айылында мурда казы болуп, бий болуп жүргөн Сулайман деген кат тааныган битикчи неме чыгара койгон экен. Жанын жейт, деди Кошой, ошол битикчинин жанында отургансып кызууланып. Элдин баарысын совхозго каршы үгүттөп жаткан ушул, кимиңер аны менен сүйлөшөсүңөр? Айтып койгула, асыл тукум жылкынын баары Мухамбет пайгамбардын эл бурак деген тулпарынын тукуму. Чаар китепте ошондой. Аны окуй албаган соң камтыранын койрогу көп былжырабасын. Антсе көжө чайнагандардын лып токтото калып отурушкандар Кошой менен Сулайман битикчинин экөөнүн кимиси калп айтып жатат деген кыяста шектүү соксоюшат. О түн бир окумда анан эл бир четинен кумган кыдырата кол чайкашып, катын калаштар болсо уктап калган балдарын карайлата сүйрөп үйлөрүнө тарай башташты. Конок бөлүшөлү, деди Кошой тарай бергендерди саамга токтотуп. Прогрессте анда конок үй деген жок. Келген кеткендерди Кошой өзү кезек менен үйлөргө бөлүп жаткыра турган. Ошондуктан кимдин үйүнө канча конок түнөдү, кимге ашык кетти, кимдики кемип турат, мунун баары өзүнүн эсеп чотунда. Бул сапар иш бир аз башкачараак эле. КПОнун 2 инспекторуна жай табылган соң, мурда үйлөрүнө ор салып көрбөгөн немелер Красинди тымпыя карап, кээ бири кадимкидей элеңдеп чоочуп, тез эле Кошойдун көзүнөн кайын болуп кеткилери келип турду. Кезек кимдики, деди Кошой. Эч ким унчуккан жок. Ушул тушта ал 3 баласы менен боюнда калган аялын кайрадан эстеп жүрөк ачышты. Балким ошол себептүүбү, Шатман ажыныкы, деди Кошой өзү ошол замат бурк этип. Кычыр-кучур каалга ачылып, сомодой болгон чоочун киши кирип келгенде үлпөткө барбай калып, кечтен бери үйүндө жалгыз отурган кыз туубас ай деп чоочуп кое таштады. Босогосуна кирген адамды байбичеси мынчалык сус тосконун ажы Шатман мурда көргөн эмес эле. Адатта кемпир бейтааныш кишине бир азга селее карап алып, анан мен куруйун деп бүлүнүп калчу. Бул сапар ал кан ичине тартып сустая калды. Кантет, деди Шатман алида Красинди тик чийип тиктеп отурган кемпирине тап бергендей алдыга өтүп, анан байбичени оңтойсуз жалт-жалт караган Красинди төрөгө нускады. Отко жакын отур, Эмилиан. Жарко, ысык, деди.
Красин арсар жылмайып, бирок ошол замат байбичени жалт карап алып, жымырылып калды. Кантип Шатман мисирейген байбичесин кайрадан акырая карады. Мен муну таанып турат окшойм, деди. Кыз туубас Красинден көзүн албай, эриндери титиреп. Алжыба? Арадан убакыт өтөр, ошондон кыз туубас эмне үчүн абышка саны мына ушинтип тыйганын балким түшүнөр, же балким түшүнүүгө чамасы жетпес. Азырынча болсо тим гана эрдин сөзүн сөз деп унчукпай койгон аял болгондуктанбы, же ажы Шатмандын топон суудай бир келген кара жининен чоочуладыбы? Тек каяша кылбай отуруп берди ал. Ажы Шатмандын аты бир кезде Канкулакка чындап эле өөн эле. Каракчы дешчи аны. Балким кыз туубастын жүрөгү андан ошол тээ илгери Шатманга тиелек кезинде эле өлүп калган белем. Анткени кече жакында күнгөйдүн эли бүтүндөй үркүп кетип, Шатман каракчы туу аралап жалгыз каңгып калганда, кыз туубас ээн талаадан ага кабилет жолукту дагы кыңк этпестен туруп берди. Шатман дароо ошол замат ага үйлөнүп, калп болсо да ажыга барып келгендик кылдыбы? Никесин өзү кыйып койду. А кезде Шатмандын 60-тагы кара сакал курак эле. Андан бери 10 жылдан ашуун убакыт өтүп, эми ал каракчы атын унутуп койгондой да болду. Бирок турмуш деген чиркен жакшыны да жаманды да маал-маалы менен эске салып турат эмеспи? Мындан бир аз жыл мурун Шатман баш болгон 2-3 ортокчуну Байсоорунга чейин кулак айдап барасыңар деп калат. Орто арабага барганда эки жолдошу айнып качып кетет да, 7 кишини жалгыз өзү бир мылтык менен айдап жөнөйт. Канча айткан менен дагы жалгыздын иши жалгыз да. Оңду караганча аты качып, солду караганча айдаган кишилери тап берип, ал жолду ката аябай маза болот. Кеч кыстап айласы кеткен Шатман бир амалын таап, өзүнүн ким экендигин эстетип, туткундардын сесин алмак болот дагы, зым-карагайды таш менен уруп коюп сүйлөшө баштайт. Эй, кызыл аскерлер, мен Шатман каракчымын. 7 кишинин 5 эле калды. Бирин качам дегенде, бирин мага тап коем дегенде жайлап салдым. Эми таң аткыча канча саман калаарын билбейм. Ошентип ал кулактардын бирөөнү сүйрөп келип, дүңгүрөп турган зым-карагайды тыңшатат дагы. Мына уктуңбу, мен Совет өкмөтү менен кандай сүйлөшөт экем дейт. Ушундан кийин айылдагылар ага кол салууга да, көзүн жазгырууга дагы батын алышпай, жетер жерине чейин кыңк этпей жүрүп беришкен дейт. Байсоорундан кайтып келгенден кийин айдалгандардын бирөөнүн туура 90го чыккан энеси Шатманды жерден алып жерге, көрдөн алып көргө чаап, каргап, анын ого эле жаш кезинен бери кылган кылмыштарынын баарысын туура 3 ай бою кошокко кошуп жатып, анан өлгөн имиш. Ошондон кийин Шатмандын мурдагы табышмактуу таржымалы бүтүндөй элге жарыя болуп калат. Көрсө тээ илгери Шатман өгүз буканын моюнун толгоп жыгып турган жаш кезинде долонотулуктар өздөрү аны ажыга жиберебиз деп каракчы кылып алган экен. Жигиттин мыктысынан, зээндүүсүнөн, бышыгынан жана Алла Таалага көңүлү дилгир зирегинен тандап туруп ажыга жиберишчү турганда. Ошентип тандай келгенде бир сууну жер деген элден бир жигит чыкса чыгып, көбүн эсе чыкпай да калчу экен. Көп жылдар долонот эли жигиттен жигит тандап эчтеме таба албай жүрүп, акыры Шатман аттуу көздөрү оттой жанган, бою шыңкадай көркөм, акылы булактай оргуп, дили 3 убак теңирди эңсеген бир ажайып азаматка жеткенде сүйүнгөндөн ак боз бие союп, той кылып, аны ажыга жөнөтүшөт. Мекенин жолу Куданын жолу дешип, ага келиндер айлап, гүл азык камдап, кыздар жылуу кийим тондоп, ата журтту ак батасын берип шаан шөкөт менен узатат. Чу деп аттанганда Шатманды коштоп, көл аягына чейин кадимкидей эле күтүрөгөн кол келип, андан соң жалоондой болгон 5 жигит коштоп, анан акыры Каспийге жол тартканда Букар Самардык өзбектерге кошулуп, жалгыз өзү кетет. Ошентип ың-жыңсыз жоголгон Шатман 3 жылдын жүзү дегенде долонот элине кайтып келет дагы, кадимкидей эле каракчылык кесип өтөт. Көрсө ошол талаалап жүргөн 3 жылда ал көрбөгөн жерди көрүп, укпаган элдерди аралап, мындайча айтканда дүйнөгө көз ачылып,
жок эле дегенде калыстык деген эмне, зомбулук деген эмне экендигин түшүнүп келген болуу керек. Анткени келер менен ал Долонот айылынын баш көз болгон билермандары менен, атүгүл кызыл бөрк манап тукуму менен силер кул эмгегин жедиңер, силер калыстыктан кеттиңер деп араздаша баштайт. Антсе аны ажыга барбай жолдо сандалып жүрүп кайта келген акмак деп бүт элге келеке кылып жектеди. Шатман болсо ого бетер жаалданып, аларга элдин канын соргон сүлүктөр деп акарат айтты. Ошентип журт ээлерин, Кудайга дилин берген жакшыларды Шатман маза кылды бейин. Маза эмегенде эмне? Ажыга барып, Алладан амир тутуп, пайгамбардан дин алып келет деген жалгыз уулу минтип, 3 жыл кайда жүргөнүн дайыны жок темселеп, кайра кесип келип отурса, дин туткан эл кайгырбай коебу? Анысы аз келгенсип минтип эл билге, журт билгилер менен жоо болуп отурса. Ошентип манап тукуму баш болуп, Шатманды бат эле жаманаттылап элге журтка жексур көрсөтүп, акыр аягы айылдан чыгып кетүүгө мажбурлашты. Калың журт, кара таман эл бүтүндөй тигил кызыл бөрктүү жакшыларды ээрчип, Шатманга наалат айтышты. Атүгүл аны Долонотудан союлдап кууп чыга жаздашты. Дили алардын эч кимиси жөндүү тил угуп, жүйөлүү сөздү түшүнө турган эмес. Шатмандын баарыдан ошого жаны күйдү. Ой, тиги ак падыша оруста кембагалдар жайылып келип, ак сөөгүктөрүнүн мал мүлкүн бөлүп алганы жаткандыр. Баарыга тең заман болот экен десе, анда куу сакал карыялар ошол бай кедей деп бүтүн элди экиге бөлүп бүлдүргөндөргө наалат. Андайлар түптүү элдин түркүгүн кыйратат. Атасына баласын кас кылып, туугандын канын тууганга төктүрөт. Ошону чыгаргандар боору бирге бир элди эки жаат кылып түбөлүк касташтырып койгону. Эл эки жаат болгон соң бейпил күн чыкпас төбөңдөн дешти. Отту тиктеп кумсарып отурушуп. Мына ушундай сөздөрдөн кийин дин айткан жакшылар тескери бата беришти Шатманга. Али үй-жай күтө элек боз жигит кезинде ата конушун таштап тоого жетип кетишке аргасыз болду. Ошол кетип жаткан биринчи эле түнү ал манап тукумунун бир боз үйүнүн туурдук боолорун шырп алдырбай айланта кыркып чыгып, анан бир өңүрүн кыл арканга байлап, аркандын экинчи учун ээрдин кашына бекиткен бойдон атты такымга басып алып чуу коет. Түнкү жел аргыда какшыган туурдук жерге тийбей калдактап, чапкан аттын артынан учуп жүрүп отурат экен. Мына ошентип ал туюк деген калың черлүү капчыгайга кирип жок болот. Ошол күндөн баштап күнгөй кыргыздардын тынчы кетип, күн алыс дебей улам бир айылга түн жамынып каракчы тийип, тийгенде да дал малдуу жандуулардын тукумун курутуп турган экен. 1000 койлууга бөрү тийсе, бир койлуу таягала жүгүрөт болуп, кезинде болуш бийлердин тили менен бир топ томаяктар кол курап чыгып Шатманды тутууга аракет кылышты. Бирок алар андан мындан жол сурамалап, из кууп жүргүчөктү. Жыл айланып күн өтүп, акыры заман өзү баштагыдай болбой өзгөрүп кеткен болуу керек. Аңкыча эле жакшыларга акаарат сүйлөгөндөр көбөйүп, ичкериден келген ак падышанын качкындары эл аралап сөз сүйлөп, журт ичи дүрбөп козголуп, акыры чоң согушка кыргыздан аскер алат деген катуу тополоң чыгып, жалгыз каракчы жөнүндөгү сөздү бир топко унут кылды. Турмуш аст үстү болуп, ала салганда эмнелер болуп, эмнелер койбогон. Долоноту эли мезгилдин толкуну менен кошо сүрдүгүп, көрүнгөн жээкке бир урунуп жүрүп, акыры арып ачып, Кашкардан кайтып келсе, баягы каракчы деген Шатман кадимкидей үй тигип, түтүн булатып, эски журтка отуруп калыптыр. Ой тобо дешти, аны көргөндөр жакасын кармап. Ушул кызыл кыргын кара сүргүндөн аман калган бул кишинин колдоочусу бар экен. Ажыга барып келген ажеп эмес. Ошол жылы Шатманды тегерете Долонот айылы суу бойлоп отурду. Шатман эми каракчы эмес, ошентип кайрадан ажы Шатман атына конду. Шатман ажы да, кыз туубас кемпир дагы, Эмилиан Красин дагы унчукпай отту тиктеп отурушту. Кой оозунан чөп албаган жууш кемпири үйүнө кирген адамды мынчалык бейя деп каршы алганын Шатман өмүрүндө көрбөгөн. Коянтпы деп айтайын десе,
Бу сапар кемпири эч сөз укчудай эмес. Шатман ошого бир эсе таңыркап отурду. Ал өмүрүндө биринчи жолу байбичеси өзүнөн алдаганча күчтүү болуп турганын сезип ичинен таң. Кыз туубас кемпир болсо баягы эле калыбында күндө көзүнүн агы менен айланып туруучу абышкасын бүгүн барбы жокпу деп койбой, кан ичине тартып кумсарып бүткөн бою кадим таштай түйүлгөн. Жаактары карышып, чеке тамырлары жарылчуудай чыңалган. Башка күн болгондо Шатман аны айт деп эле бир сөз менен жөнгө салып коймогу белгилүү иш. Бүгүн байбичесинен өзү да сестенип үнсүз отурду. Жай сал мейманга деди, бир окумда жерден башын албаган тийди. Анан ордунан турду дагы керегеде илинген мылтыгын алып үйдөн чыгып кетти. Үчөө тең ал түн укташкан жок. Ажы Шатман күзөттү. Кыз туубас кемпир мейманга жай салып берди дагы өзү ай тийген жака, долунут суу сагып келген тараптагы айтылуу кызыл жарды беттеп, ээн талааны көздөй кеңкирип басып кетти. Боз үйдө жалгыз калган Красин көптөн кийин туруп келип, чыгданчыктан бир чоюн кашык муздак суу сузуп ичти. Анан белен төшөккө келип жан баштады. Ал эч нерсени ойлогусу келген жок. Акыркы жылдары турмуш анын ушунчалык сазайын берди деңиз, тимеле жалгыз башын кырсык үстүнө кырсык басып жатып, жашоодон жадатып да жиберди окшойт. Азыр эми бир кездеги узун шыйрак, ак балтыр кыздардын асыл кечи, тармал чаштуу, өткүр көздүү шайыр жигиттен дайын жок. Жыл өткөн сайын маңдайындагы туура тартылган кош бырышы тереңдеп, көздөрү чүңүрөйүп, териси бош балбыраган арык бетинин нуру өчө баштаган. Тулку бою мукуруна чалып иңиштеп, көөдөнү жерди көздөй салмактанып, ошондон улам колдорунун аркасына алып басууга ыкташып алган. Мындай бир караган кишиге көздөрү эле алаңдап жаш көрүнгөн сүйт. Дене бою чанчылып, опсуз чарчаганына карабай, ал эмнегедир бир топко уктай албай жатты. Чырак өчүп, түнкү теребел токтоп калган кезде жанатан угулбаган көлдүн күңгүрөнгөн туюк добушу анын кулагына илейишип, жалгызсырап жаткан боз үйү ээн талаада тургандай коңулдады. Ал көздөрүн бекем жуумп, түк эч нерсени ойлобостон дароо уктап кетүүгө далбасура, улам бир капталына оодарылып, жатышына оңтой издеди. Бирок канчалык качса да болбой, күндөгү адатынча көз алдына ар кандай элестер ирээдсиз келип кетип, көш үйүндө бараткан сезимдерин үркүтүп беймаса кылат. Ошол көзүнө эмес, акыл эсине көрүнүп, башын жууркандын кай бурчуна катса да, дал маңдайынан кетпей, заар канта берчү элестердин бири аялы Маргаританын жүзү эле. Анын жүзү курусун, дайыма кандайдыр бир дене кусасы тарабагандай, дайыма эркектин жүзүнө тике багып карабай, алдыртан соргок кылыйып жүрүүчү анын көгүлтүр көздөрү ушунчалык алыска качып келсе дагы болбой, Красин бечаранын жүрөгүн эзип, кансыратты бейм, кыйнап өлтүрө турган болду окшойт. Кутулууга эч арга жок. Красин жанталашып бир капталына оодарылды. Буга окшогон жаман элестен кутулуш үчүн андан да жаман, андан да коркунучтуу нерселерге өзүң далбаста. Ошолорду зордоп, көз алдыңа сүйрө. Таңырка, корк, өзүңдү өзүң алда. Акыры ушинтип жатып, уктап кетүүнүн амалын кыл. Бүгүн эптеп уктап кетсе, эртең башка түшкөндү көрөт элең да. Красин көпкө чейин жанчылып жатып, анан кантип көз илине түшкөнүн билбей да калды. Бир кезде анын кулагына кайрадан көлдүн түнкү туңкуюк добушу илейишкенсип, кайрадан ээнсиреген коркунуч аны ойгото баштады. Ээн талаа, капкайдагы күн, суук, алыста суунун шоолдогон коркунучтуу үнү угулат. Баса Маркони кайда кетти? Азыр эле мында эмес беле? Капра, эмне болуп кетти? Өңүңбү же түшүңбү? Силач кайда? Маркони. Красин чоочуп кетип көзүн ачса, төшөктө соксоюп отуруп калган экен өзү. Как жерден улам, бели жыгачтай катып, жүрөгү кадимкидей лакылдап уруп турат. Ал дароо секирип турду дагы, өтүгүн бутуна коңултак тарта салып, пальтосун жамына ишке чыкты. Асмандагы жылдыздар жалтырап, агарып калган экен. Абанын муздагынан, тазалыгынан улам Красин башы тегеренип, бир азга кеңкирей түштү. Анан ал катып калган сары карды
карчылдата арыштап ат короону көздөй жөнөдү. Жана кечкурун эле короону бир тегеренип карап чыгууну ойлонгон болчу ал. Бирок мына басам, ана басам деп отуруп кете берген экен. Ажы Шатман будкасында жок эле. Красин тактанын үстүндөгү төшөккө колунун сыртын тийгизип көрдү. Муздак кыязы Шатман кечтен бери будкасына кирбесе керек. Бирок жакын арада да көрүнбөйт. Красин дарбазага барып, чоң кара колпуну акырын тартып көрдү. Бек дарбазадан да, дубалдан да моюн созуп, короонун ичин көрүүгө болбойт. Бийик, абышка балким сарайдын артында жүргөндүр. Красин короонун бир капталын аярлап басып өттү. Жолдун баары сокму урганда казылган аңкек чөңгөк болчу. Красин дубалдын бурчунан имерле бергенде артын бир карап алды эле. Бозомтук түндө көзүнө кылак эткен бир караан илингенсиди. Ал ишенген жок. Бурчтан чыга калып карады. Караан чын эле булак этип, кайрадан көзгө көрүнгөнсүдү. Бирок эмне экени даана билинбейт. Красин короонун арткы дубалын бойлоп жүрүп отуруп, экинчи бурчка жеткенде артынан ээрчип келген белгисиз караанды дагы бир жолу көзү чалгансыды. Ал короонун төрт тарап дубалы тең, киши боюндай бийик, төрт тарабы тең карапа менен жабылган туюк сарай болгондуктан моюнун канча сузсу дагы короонун ичин көрүүгө мүмкүн эмес. Демек сарайды тегеренип акмалак жүрүүнүн эч кажети жок эле. Красин тез эле короонун алды жагына, будкага жетүүгө ашыгып баратты. Коңултак кийген өтүгү да, желдеги жамынган эски драп пальтосу дагы жылаңач эттерин өйкөй калды эми. Дарбазага жете берип, ал артына жалт кайрылды дагы, алиги бозомтук бир нерсени дагы бир байкагансыды. Жинби же адамбы? Красин көпкө чейин демин ичине алып, ошол арткы бурчту тиктеп турду. Ах, митайым. Бозоргон караан чекесин чыгарып, кылтыяттагы ошол тийде жылбай турат. Аңча Красин кандайдыр бир сезими менен арка жагында бирөөнүн дем алып турганын туя салды. Ошол замат шарт бурулду дагы, эмне кылаарын билбей калды. Көрсө күзөтчү Шатман экен. Эмелям деди. Ал түнкү суукта муп-муздак болуп, атып калган бетин тырыштыра күлө багып. Чоочуп кеткен Красин Шатманды көрө сала жаш балача апкаарып калып, анан эсине келди. Өңү жылмайымыш эткен менен ал эмнегедир селтеңдеп чоочуп, жаны жай таппай, акыл эси адашып тургансыды. Көзүн улам кайтара ирмеп, долоноту суу сагып келген тараптагы айтылуу кызыл жарды алаң этип карап алат дагы сыр каткан немече ошол замат кайра жымырылат. Сен ооруп турасың Эмелям, деди Шатман ажы. Красин адатынча жылмың этип алып, кайра үңкүйүп калды. Сен барып жатышың керек Эмелям. Красин чыйрыкканын эми гана сезди көрүнөт. Сууктан түктүө калган жылаң төшүн жашырып, пальтосунун өңүрүн кымтылады дагы боз үйдү көздөй илкип жөнөдү. Айгырларды көрмөкчү болуп келгенин унутуп баратты. Көп күнчүлүк азаптуу жол, уйкусуз түндөр, мээсин тыткан миң бир сана дене боюн, акыл эсин ушунчалык жанчып, кадимкидей оору кылган экен аны. Күн чыгаар менен Красин бут серппей уктап калды. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун Мезгил романынын 1-бөлүмүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Чыгарманын 2-бөлүмү кийинки чыгарылышта.